Сиздер менен кайрадан 2 жылдык тыныгуудан соң жаңы сезондо балдардын сынагына сынбай сынды көрсөтүүсүнөн жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин конок суроолорго такчына туура жооп берүү үчүн оттон суудан өткөндөй эле көп аракеттерди жумшоого туура келет. Анда эмесе Роза Исаковна, сизди студияда эмнелер күтүп жатканын билесизби? Билем. Сиздин эч ким билбеген сырыңыз барбы? Бар окшойт. Балдарга таптакыр калп айтканга болбойт дегенге кошуласызбы? Ооба. Анда эмесе Роза Исаковна программанын тартиби төмөнчө таанышып алыңыз. Сиз берилген суроолордун ичинен болгону бир гана суроого жооп берүүдөн баш тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээсиз. Демек, бир гана суроого жооп бербейсиз. Калган берилген суроолордун баарына такчына туура жооп беришиңиз керек. Анда эмесе биздин талап түшүнүктүү болсо, бүгүнкү программаны баштасак. Айымдар жана мырзалар, балдардын сынагына сынбай сынгуу программасынын бүгүнкү каарманы Кыргыз Республикасынын экс-президенти жана кошмо мамлекеттердин шериктештигинен чыккан алгачкы президент айым Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү Отунбаева Роза Исаковна бизде конокто. Кана эмесе сиздердин кол чабыңыздар. Биз программабызды баштадык. Урматтуу аудитория жана ошондой эле бүгүнкү биздин программанын каарманы. Сиздер бири-бириңиздер менен аябагандай жакын болуп, бири-бириңиздердин жакшы түшүнүп, бири-бириңиздердин суроолоруңуздарга такчына туура жооп бергенге аракет кылыңыздар. Анда эмесе программа башталды. Роза Исаковна программанын эрежеси боюнча, программанын башында сиз мына ушул жерде отурган аудиторияга жана ошондой эле бүтүндөй телекөрүүчүлөргө өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат берип кетсеңиз. Ал үчүн сизде болгону 1 мүнөт убакыт бар. Мен силерде эле мектепке баргам. Нарын шаарында, Ош шаарында мектепти бүткөм. Москва университетин бүтүп, Кыргызстанга келип иштей баштагам. Мына ушул жерде канча жылдар иштеп атам, бирок чет мамлекетте да иштеп калдым. Аягы болсо мына 3 жолу тышкы иштер министри болуп, президент болдум. Азыр болсо өзүмдүн фондум түптөп иштеп жатканым. Анда эмесе маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Биз программабызды улантабыз. Кезек мына ушул аудиторияда отурган балдардын суроолорунда. Анда эмесе биринчи суроо кызыл микрофондо. Сиз кичинекей кезиңизде кандай кыз элеңиз жана курчак менен ойнойсузбу? Курчак деген менин оюмча ошо баягы жип менен топчуну же болбосо тыйынды байлап ошентип курчак жасачубуз. Деле бизде мен ойлойм азыр оюнчук курчак дегендер азыраак да, биз көбүрөөк ошого көңүл бурушубуз керек экен. Мен азыр деле детсадтарга барсам, оюнчуктар аз. Сиздин фобияңыз эмнеде? Фобиям ошо билимсиздикте, жалкоолукта. Мен ойлойм ошо башка мисалы элдерге же улутторго бир үстөмдүк кылуу, ушулардын баары менин фобиям. Кийинки суроо кайрадан эле кызыл микрофондо. Сиздин канча балаңыз бар жана аны кантип эркелетесиз? Мен өзүм 2 балам бар, кызым жана уулум. Эми булар чоңоюп калышты азыр. Мен ушу эркелеткенге деле убактым болбой калды кичинекейинде. Тез эле чоңоюп калат экен өзүңүн балдарың. Азыр неберем бар, 1 жаш 4 ай болду. Эркелетсем алтыным, жаным, каным, аппагым деп ушинтип эркелетем. Акыркы жолу кайсыл чыгарманы окудуңуз эле? Мен ушул январь айында Хан Академия деген Хан деген жигит экен, өзү Бангладеште экен, бирок Америкада төрөлгөн, ошо жерде жашаган. Хан Академия деген бир абдан бир кызыктуу нерсе. Силер Хан Академия .org дегенди ачсаңар, бул болсо англис тилинде, бирок үйрөтөт экен, жардам берет экен математика, биология, башка экзамендердин баарын тапшырганга.
өтө маанилүү, өтө керектүү. Билл Гейтс балдарында ошонун окуулары менен үйрөтөт экен. Мен силерге рекомендация берет элем. Мен ошо китепти окуп абдан ыраазы болдум. Хан Академия. Анда эмесе кезек кийинки суроодо. Сиз эң акыркы жолу качан маршруткага отурдуңуз эле? Маршруткага мен акыркы жолу 3 жыл мурун отурганмын. Акыркы жолу. Чын айтам. Кезек кайрадан эле сары микрофондо. Жашооңузда канча тил билесиз? Мен кыргыз тили, орус тили, англис тили, немис тили буларды окуп билгем. Французчада мен жоголбойм, каяка барсам да. Польский тилинде мен сүйлөймүн. Негизи ушул окшойт. Мен өзбекче да түшүнөмүн. Анда эмесе кезек кийинки суроодо. Кызыл микрофон. Сиз үйүңүздө тамакты өзүңүз жасайсызбы? Жазайм. Татнака эле жазайм мен тамакты. Ашты жазайм, кесме жазайм, манты жазайм. Анан кээ бир кезде мага жардам беришет. Дайым эле жазайм деп айтсам калп айтам. Дайым эле жазайм десем, мага жардам бергенде бирөө бар. Ал киши да көп учурда жазап калат. Саламатсызбы? Сиз кайсыл жерден тамактанасыз жана ал тамактар сиздин купулуңузга толобу? Мен тамактанганым ар кайсы жерде. Мисалы мен азыр офисте иштеп атам. Жөн эле дүкөндөн эле алдырып келем. Бир буфет сыяктуу эле жанагы пластмассовый коробочкага эле салып сатып алып келсе, мен ошону жей беремин. Кээ бир кезде бутерброд алып алам, бирок негизинен жанагындай тамакты. Үйгө жеткенге убакыт жок. Анан кулпума мындай жетип атабы же жок дегенде жок. Эми бирок ашказанды кичине тогузуп коюш керек да ошол. Кезек кайрадан эле кызыл микрофондо. Сиз спорттун кайсы түрүнө кызыгасыз жана көңүлүңүзгө жаккан спортсмен? Жана ошондой эле кыргыздын улуттук ошол спорт оюндарын дүйнөлүк деңгээлге көтөргөнгө көз карашыңыз? Мен өзүм азыр өзгөчө кышта лыжага көп алектенип атам. Лыжа тееп атабыз. Мына ЗИЛ лыжный базада Караколго быйыл бара элекмин, бирок аякта да былтыр жакшы эле тепкенбиз. Анан мен коньки тебем, өзүм биздин городской катокко барып калам дайым эле. Улуттук оюндарды сөзсүз эле көтөрүш керек элек. Бирок жакында мына угуп калдык, ошо күрөш олимпиялык оюндардан да чыгып калды деп, туурабы да? Биз өзүбүз бул жерде мына Кыргызстанда, Орто Азияда өзүбүздүн оюндарыбызды өрчүндөтө берсек туура эле болот го деп ойлойм. Чоң рахмат, биз программабызды улантабыз. Кичинекейдин үйдүн билети неди? Ооба, кичинекейимде бийлечимин. Кыргызстанда орусча сүйлөгөн жаш өспүрүмдөргө болгон көз карашыңыз кандай? Сөзсүз биз кыргыз тилди өркүндөтүшүбүз керек, өстүрүшүбүз керек. Мындай тилдер кичинекей элдин же саны кичинекей элдин тили коркунучта. Ал мен да ошого макулмун. Бирок биз баарыбыз көп тилдерди билишибиз керек. Мына Швейцария болобу, Австрия болобу, алар деле кичинекей элдер. Бирок көп тилди билип атышат. 5-6 тилди билип атышат. Ошондуктан мен айтат элем, кыргыздар орус тилин билсе, бул абдан жакшы. Орус тили аркылуу биз көп нерсеге жетип атабыз, билип атабыз. Анан эле ушул кичинекейиңерден эле бирөө жек көрдүрүп эле жок болбойт, ал тилде сүйлөбө, тиги бу десе укпагыла, ал туура эмес. Англис тилин билгиле, Кытай тилин билгиле, араб тилин билгиле. Мен айтат элем, мына азыр убактыңар бар болсо, сөзсүз тилди окугула. Эмесе кийинки суроо. Саламатсызбы, Розайым. Мына ар бир адам убага келгенде Кудай күтүшөт. Ошо сиз да Кудай күтүп калгандырсыз.
ошо куда деген сөздүн маанисин түшүндүрүп берсеңиз. Менің құдағиым эле бар. Құдам қайтыш болгон, анан ал киши менен мен мындай бир баягы кыргызча чай ичип дегенде ошондой жок, анткени алар алыс турушат. Бирок ошого карабай мен мына азыр неберелүү болдук. Мен ойлойм, биз жакынбыз, биз ал киши менен мындай сырдашып жок, сырдашмай жок, бирок балдарыбыз аман эсен, жакшы болсун деген жакшы тилекке экөөбүз тең байланганбыз. Чоң рахмат. Кезек кийинки суроодо сары микрофон. Урматтуу Роза Исаковна, сизди тамашоо лигасынан көп тамашалап келишет. Ошолорго сиз нааразы болбойсузбу? Мен уккан жокмун, кечиресиздер. Мен бир ошолордун баарын топтоп туруп бир угушум керек экен. Кезек кийинки суроодо кайрадан эле кызыл микрофон. Негизи сизди кичинекей чагыңызда ата энеңиз Ырыс деп атыңызды коюшмаган экен да. А эмне себептен Роза болуп калды? Анткени бергеним себеби менин да атым Ырыс. Жооп берип койсоңуз. Ырыс, менде Ырыс деп те бир айтып да жүрүштү бир убакта. Бирок Роза болуп кеткени заманга караша ушундай мода окшойт. Мен ата энем да ошо кичинекейимде мен төрөлгөндө нарын калып кетет, ошо жерде интеллигенциянын бир башы болуптур. Атам сот, апам болсо мугалим болуп, анан ушу тиякты биякты карап ойлогонго мындай бир азыр модада Клара, Тамара, Роза деген аттар ошондо. Ошентип мен Роза башынан эле ушинтип эле метрикага деле Роза болуп жазылып калганмын. Бирок мен ойлойм, бул заманга караша, мисалы менин кызымдын аты Карачач. Жаңы заманда бар эле Гүлнар, Асель, Динара болуп атканда мен эски атты койдум кызыма. Эми ар ким ата энелер сезип өздөрүнүн аттарын коет экен да мындай. Сиздин өзүңүзгө жакпаган жаман сапаттарыңыз барбы? Мен оюмча мен ушу улгайып эле калдым окшойт. Мен өзүм бир жаман сапаттарым болсо, өзүмдү өзүм кармаганга эрким жетет. Жаман айтпаганга эрким жетет. Бирок азыр жаман сапат деп кайсынысында айтсам жаман сапат деп. Мен ушу бир жакшы адам болоюн деп эле аракеттенип жүрүм дайым эле. Жамандык жазабайын, жаман сөз айтпайын деп. Ошондуктан бул ойлобогула, бул самокритичный эмес экен деп. Бирок Кудайдан корккон адам болуп эле жүрөм. Сиз бир азыркы максимум канча күн сайын акча коротосуз? Коротуп эле атам. Максимум айтып койсоңуз канча? Жок, максимум билбейм. Мына мен чынын айтайын. Мен көп деле мындай кийимге коротпойм, чынын айтайын. Кийимди алсам, мисалы чет мамлекетке барып калсам, сейл деп коет, распродажадан алып калам, мисалы да. Анан китепке көп коротом. Бул мактанган үчүн эмес, бирок чындан эле. Менин библиотекам жакшы библиотека. Тамакка коротом, күнүгө эле тамак ичебиз, коротом. Мен өзүм апам бар, мен менен жашайт. Сиңдим бар, мен менен жашайт. Биз коротобуз көп эле. Анан прическа жасайбыз. Анан маникюр жасайбыз. Ушулардын баарын эле коротобуз. Маршруткага түшпөй калдым да, чын эле, анысы чын. Бирок башка көп эле нерсеге коротуп атабыз. Чоң рахмат. Анда кезек кайрадан эле сары микрофондо арчаңыздан. Саламатсызбы Роза эже, сиздин азыркы жаш политиктерге болгон көз карашыңыз кандай? Жана аларга колдоо көрсөтөсүзбү? Сөзсүз. Мен ойлойм, президент баягы инаугурация сөзүндө айтып калды. Мен ушу 5 жылдыгымда, азыр 5 жыл калды да, 1 жыл өттү. Мен сөзсүз жаңы муун саясатчыларды даярдап ошолорго тапшырып берем бийликти деген мааниде. Мен ойлойм, биз Кыргызстанда ошондой жаш саясатчыларды колдошубуз керек, өстүрүшүбүз керек. Бизде ошондой саясатчылар бар. Алар мындай жакшынакай, өзү акыл эси,
күчтүү балдар бар. Мен аларды колдойм. Саламатсызбы, урматтуу Роза Отунбаева айым. Президент болуш үчүн ар бир адам эле кыйын, анан жоопкерчиликтүү иш. Ошол сиз президент болгон учуруңузда кандай кыйынчылыктарды башыңыздан өткөрдүңүз эле? Мен заманым өтө эле кыйын болду, билесиңер. 1,5 жыл Кыргызстан абдан бир от менен өрттүн ортосунда турду. Мен ойлойм, андай заманда адам абдан чымыркай болуш керек, максатты карап туруш керек, эчтекеден коркпош керек. Анан мен ошондой аракет жасап турдум. Бизде биягы деле өрт болуп турду. Элдин нааразычылыгы толуп турду. Мына ошонун баарын ыйлаган сооротуп, жетпегенине берип, жини келип атканын аны да жазылтып, ушундай бир иш жасап турдук. Мына 1,5 жыл бир пастал өтүп кетти. Бирок көп эле ишти бүтүрүп, Кыргызстанды сактап, мындай бир жамандыктан алып чыгып, шайланган, закону шайланган президентке мен өзүмдүн миссиямды тапшырып кеттим. Электрондук почта аркылуу сиздин атыңыздан көп адамдар кирет да. А сиздин чындыгыңызда электрондук почтаңыз барбы? Мен почтам биздин фондтуку. Фондто болсо биздин фондтун адреси roza.kg www да, вот 3 жолу. Ошол аркылуу мага жазса, мага келет ал кат. Мен кыздарым сөз жиберет ал катты, мага перенаправление жасап коет. Анан мен өзүмдүн да почталарым бар, меники 1-2 адрестерим бар. Кийинки суроо сары микрофондо. Сиз ишенчек адамсызбы жана сизди жашоодо алдап кеткен учурлар болду беле? Жок, мен ишенчек адам эмесмин. Мен алдатпайм, нанымды да бирөөгө карматпайм. Саламатсызбы, Роза айым. Математиканы кандай окуйсуз? Алгебра сабагын. Математика, мен барыңерди күттөйт элем, математиканы окугула. Гуманитарный сабактарды окуй берсеңер боло берет, бирок бизде Кыргызстанда азыр ушу математикага абдан кембиз. Мен өзүм химиядан абдан мыкты болчумун. Деле химияга барам деп ушундай умтулганмын. Математика деле жакшы. Мен 6 медаль менен бүткөм мектепте. Мен философия факультетинде окуганда, Москвада, ал жерде да биз функцияларды, ошо баарын эле окудук, эки курс окудук математиканы. Мен математиканы өзүм абдан ыйык мындай тааныйт элем, эсептейт элем. Математика чындан эле илимдердин баягы канышасы деген ушул аныктамага мен кошуламын. Рахмат. Чоң рахмат, урматтуу каарман жана ошондой эле аудитория. Келиңиздер анда эмесе балдардын сынагына сынбайсыңбы программасынын биринчи кыска танаписи. Андан кийин кайрадан жолугушабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер балдардын сынагына сынбайсыңбы программасын көрүп жатасыздар. Эскерте кетсем, биздин бүгүнкү каарман мамлекеттик жана коомдук ишмер, дипломат, философия илимдеринин кандидаты, Кыргыз Республикасынын экс-президенти Отунбаева Роза Исаковна. Кезек кайрадан балдардын суроолоруна берилмекчи. Саламатсызбы, Роза айым. Сиз француз тилин канчалык билесиз? Мен жоголбойм деп айттым го жанагындай. Мен Парижге барсам, Францияга барсам, Бельгияга барсам, сөзсүз
жашап кетем. Анда сізге сұрасам болобу? Vous aimez l'école? Oui, j'aime l'école. J'aime l'école. Мектеп жағау дейді. Мен айттым, ова жағат дедім. Сіз біздей болып көп балмұздақ жейсіз бе? Жоқ, жебеймін. Ділі ас жеймін. Ас жеймін. Сіз сүйүүгө ишенесиз бе? Жана бул дүйнөдө чын жүрөгүңүз менен бир адам сүйүп көрдүңүз беле? Сөзсіз, сүйүүгө да ишенем, сүйгөнбүз. Балким мына адам жашап атат, дагы сүйөт дегендей. Бирок сүйүү бул жашоодун бир дамы да, бир тузу. Немесе кезек кийинки суроодо сары микрофон. Саламатсызбы Роза. Сиз бул дүйнөгө келгениңизден бери кыргыз эли жана Кыргызстан үчүн маанилүү нерсе аткардым деп ойлойсуңузбу? Эми бул өтө эле орчундуу суроо экен. Биз баарыбыз колубуздан келгенче аткарып атабыз. Мага тагдыр ушундай бир чоң миссияны бериптир. Мен Кыргызстан картага түшкөндө Кыргызстан мамлекети катары. Мен ошондо элчи болуп иштедим, Америкада, Улуу Британияда тышкы иштер министри болуп иштедим. Мен ушу абдан көп аракет жасадым. Кыргызстанды дүйнөлүк картага койгонго, Кыргызстанды даңазалаганга. Ушу бүгүндө эле көп конференцияларга барып, ар кандай жолугушууларга барып, Кыргызстан жөнүндө айтып берип, Америкада мисалы айтып калышат, Кыргызстан деген ушу Роза Отунбаевадай кыздар деп. Мен ошого абдан сыймыктанам. Анда эмесе кезек кийинки суроодо кызыл микрофон. Саламатсызбы Роза Исаковна, сиз мектепте окуп жүргөндө сабактан качып көрдүңүз беле? Жок. Жок. Адам ушу коомдо лидер болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек жана сизде ушундай сапаттар барбы? Лидер болуш үчүн дайыма эле мындай аныктама бар да, вот обязательно харизматикалык болуш керек. Анан кийин тиги бу. Жакында мен окуп калдым Нью-Йорк Таймс гезитинде. Мына мисалы Меркель, ал харизматикасы деле жок. Дайыма эле мындай көрсөңүз бир түздүү, бир мына кыял деле көп өзгөрбөйт дегенде, бирок Европанын баарын мойнунда көтөрүп келатат могу финанс кризистин баарынан. Лидер деген абдан чыдамкай, абдан күчтүү, алдына максатты коюп ошого сөз жетиш керек деген адам экен да. Мисалы көп деле койкоңдоп, кыйкырып, же болбосо өзүн көрсөтөйүн деп реклама жасаган адам эмес экен лидер деген. Лидер деген мына аркасында эл бар, чоң түйшүктүү, ошонун баарын көтөрө ала турган адамды лидер деп эсептейт элем. Анда эмесе кезек кийинки суроодо кызыл микрофон. Урматтуу Роза айым, эгер киши деген келечекте президент болуу келсе, ал үчүн кандай эмгек жумшаш керек? Мен ойлойм, мына бизде Кыргызстанда лидер болуш үчүн сөзсүз билимдүү болуш керек. Сөзсүз. Билими артып туруш керек. Мен айтат элем, ушу жалаң эле сөз Кыргызстанда жакшы университеттер бар. Бирок дүйнө жүзүндө азыр дүйнөлүк университеттерди бүтүп атышат. Мындай сөз бар, Гарвардты бүттү, же болбосо Оксфорд, Кембриджди деген. Ошондой билим керек болуп атат бизге. Сөз керек. Мына Монголиянын президенти мисалы Гарвард университетин бүткөн. Демек билимдин даражасы да өтө жогору болуш керек. Көп тилдүү болуш керек. Жолдоштор, барып алып дайыма эле бирөөдүн көзүн жалдырап, бирөө которуп берет деп турбаш керек. Бизде мисалы мына азыркы чоңдорубузда көп тилдүү болсо, Кыргызстан алдыга канча кыйла алдыда болот эле. Анан сөзсүз саясий жолуда абдан мындай бир бай болуш керек. Бул адам көп нерсени билиш керек, көрүш керек. Канчалык тажрыйбалуу болсо, ошончолук өзүнүн президенттик позициясына жардам берет бул.
Good afternoon, Rosa Isakovna. I have a question for you on English language. Have you any recollection of your childhood, and can you tell for us about it? You have a very good English. Congratulations. Thanks. Да. Абдан жақсы сөйледі екен англисче, слушайте. Look, I must write one day my recollection or memoirs. This is my goal. But today, certainly, I can tell you about, I can tell you some stories, how it was, and where I grew up, and I can write about Naren, about Osh, about my childhood, about my friends. So, I mean, I can tell you, but not now probably, because my answers are no more than 1 minute, right? Yes, I understand you. Do you want to write about your memories? When? No, want to write about Yeah, your memories. I want, certainly. Look, any politician should have a memoirs. Any politician. Okay, I meet your memories. All right. All right. Кезек кийинки суроодо сары микрофон. Саламатсызбы, Роза Исаковна, силерге суроо берип кетейин дедим эле. Жети атаңызды билесизби жана санап бересизби? Менде жети атамды сөзсүз билгенге мен тийиштүүмүн. Бир 3-4 атамды айтып берсем болот да. Барың эле жети атаңарды билесиңер, отургандар да. Барың эле билесиңер, кыйын экенсиңер. Мына Исак, Отунбай, Жауап коюңуздар. Урматтуу аудитория жана ошол эле урматтуу балдар, негизи Кыргызда кыздар жети атасын билбесе да боло берет. Бул кечиримдүү. Рахмат. Кезек кийинки суроодо кызыл микрофон. Саламатсызбы, сизге сүйүү канча жашыңызда келген эле? Ой, балким сенин жашыңда келгендир. Аны эмесе кезек кийинки суроодо сары микрофон. What do you think about future of Kyrgyzstan? I do believe in the bright, strong, and the best future of my country. Thanks. Роза айым, сиз өзүңүздү сулуу сезесизби? Өтө деле сулуу деп сезбейм мен ойлойм мындай орто эле го, орточо эле. Жашоодо калпайтууга туура келген учурлар көп болот. Сиз калпайтып көргөн белеңиз? Мындай учурлар билбейм, ушу бир майда чүйда турмушта эле болбосо, бир кичинекей бирдемени ооруп атат, жок ооруган жок, бирөө кайтыш болсо айтпай туралы деген эле ушундай учурлар болбосо, мен мындай бир калпайттым, жашырдым дегенди мен силерге айта албайм андай. Анткени бул баягы кыңыр иш баары бир 40 жылда болсо да билинет дегендей, ушул эреже менен жашап келе атабыз. Анткени эмне бир жамандык жасасаң баары бир ошол ачылат экен. Урматтуу Роза Исаковна, мен алып баруучу катарындагы сизге 1-2 суроо менен кайрылайын, ошолорго жооп алалы. Бул жашоодо чыныгы досуңуз барбы? Болсо, ал кайсыл бактылуу инсан? Чыныгы досум бар. Бир эмес, бир топ ошондой досторум бар. Рахмат, кол чабуулар. Анда эмесе дагы бир акыркы суроо. Кайсыл мезгилди жактырасыз? Кышты жактырам. Өзгөчө кышты. Эмнеси менен жагат сизге кыш мезгили? Вот басса болот, мындай тазалык, суук болсо деле мага жагат, лыжы, коньки баарын тепсе болот. Билбейм, чыгылып, мен анча жаз деген абдан эле кооз жакшы сезондор, бирок кышты өзгөчө жактырам.
Урматтуу катышуучулар жана телекөрүүчүлөр, анда эмесе биздин программанын экинчи кыска танаписи. Урматтуу аудитория, урматтуу Роза Исаковна, сиз балдардын суроолоруна жооп берип бүттүңүз. Эми кезек сизде. Сиз мына ушул учурдан пайдаланып, Кыргызстандын келечеги болгон балдарга бир суроо берип, эки жооп алганга мүмкүнчүлүк берели. Сиздин кандай сурооңуз бар балдарга? Кыргызстанды 10 жылдан кийин кандай өлкө деп барыңар сезип атасыңар, билип атасыңар? 10 жылдан кийин. Мен Кыргызстанды келечекте өнүккөн мамлекет деп эсептейм. Туура. Кыргызстанды 10 жылдан кийин өнүккөн мамлекеттердин катарында көргүм келет мен дагы эле. Жана өзүбүздүн президенттер жана парламенттер оңолсо өнүккөн мамлекеттердин арасына биз киретирбизби? Может быть. Силер оңолушуңар керек. Ошо бизден билимдүү болуп келгиле парламентке, абдан билимдүү болуп. Чоң рахмат. Аны эмесе Роза Исаковна мынеке көрдүңүз. 1 саат бою сиз балдар менен баарлаштыңыз. Балдар өздөрү жүрөгүнөн көксөп турган суроолордун баарын сизге берди. Мына ушул суроолордун ичинен бир гана суроону тандап туруп, өзүңүз алып келген белекти ошол балага ыйгарсаңыз болот. Мен жет атаңды билбейсиң деген балага берейин деп атам китепти. Анда келип китепти алып кетиңиз. Рахмат. Мен барып дагы бир жолу эстебесем болбой калды. Чөп башымда дегенде. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу катышуучулар, урматтуу биздин бүгүнкү каарманыбыз. Биз сизге мүмкүнчүлүк берели балдар менен коштошуңуз. Мен сизди болсо кайрадан сиз кирген босогодон күтмөкчүмүн. Рахмат. Рахмат сиздерге. Баарыңыз. Рахмат. Рахмат. Кечиресиздер, Роза Исаковна, сиздин көз карашыңызды билгим келип жатат. Мен азыркы учурда кайсы суроого жооп берүү сиз үчүн кыйындыкты туудурду? Менин оюмча окуу предметтер боюнча суроолор оңой эмес болду. Анткени биз турмушта кетип калыптырбыз андан, билбейт экенбиз, эстебейт экенбиз. Анан мен ойлойт элем, балдар абдан бир таалуу суроолорду да сурады. Маршруткага түшүп атасызбы? Өзүңүз тамак жасап атасызбы? Кандай дагы бир саясатка жакын суроолорду сурашты. Демек, мына бул саясатчылар же коомдук ишмерлер булар жөнөкөй элдин турмушун билеби же билбейби деген, сезеби же сезбейби деген суроолор менин оюмча орчундуу суроолор болду. Мына ушул суроолордун ичинен кайсы суроо сиздин күлкүңүздү келтирди? Күлкүм келтирген балким жана кичинекей тиякта бала менден сурап атат. Канча жашыңызда сүйүү келди деген мен күлкүм келтирди чындан эле. Рахмат. Анда эмесе сиз угуп турсаңыз, урматтуу аудитория, сиздердин бүгүнкү биздин каарманга болгон ой пикириңиздер, оюңуздар абдан кызыктуу болуп жатат. Азыр мен 3-4 баладан ой пикир уксам. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Роза Исаковна. Сиздер берип жаткан суроолорго чын дилден жооп бер деп ойлойсуздарбы? Кызыл микрофон. Мен Роза Отунбаева туура так жооп берди деп ойлойм. Анткени ал өз дилинен чын адам деп эсептейм. Мен оюмча Роза Отунбаева аябай эле жакшы суроолорго таптак жооп берди деп ойлойм. Анткени көрүнүп турду да, жана маршруткага түштүсүз беле десе, көбүнчө мисалы башка адамдар болсо, жок түшкөн эмесмин деп койсо, Роза Отунбаева так айтты да абданчы. Анан дагы мен ошо мисалы өзүнүн личный жизньдери жөнүндө да айтып кетти.
анан менин оюмча жакшы эле жооп берди болуш керек. Кийинки ой пикир сары микрофондо. Менин оюмча Роза Исаковна Отунбаева суроолордун баарына так, чын жүрөктөн, ачык, эч кандай тартынбастан, тайманбастан, мындай жүрөгүндө кандай ойлосо сразу эле ошону жооп берип жатты да, кайра кандай деп жооп берсем деп ойлонбостон ар бир суроого суроо берилери менен эле так эле сразу жооп берет. Мага ушунусу менен абдан бүгүнкү кече жакты. Чоң рахмат. Балдардын сизге болгон ой пикирин уктуңуз. Анда эмесе келиңиз сизге мына ушул программаны жыйынтыктоо үчүн 30 секунд убакыт берсек, өзүңүздүн ой пикириңизди, каалоо тилегиңизди айта кетсеңиз. Мен айтат элем биздин балдар азыркы муун ушундай ачык, айкын, демократиялык түрдө биздин азыркы коом ушундай жаңы түрдөгү, жаңы типтеги коом түзүлүп атат, болуп атат десем жаңылбаймын. Биздин жаштар башка өлкөлөрдө көрсөңүз, алардын балдары, жаштары такыр башка, бир коркок, жерди карап турат, мындай билбейт эмнени айтканын. А бул жерде мына булар ким болсун, саясатчы болобу же болбосо башкача бир башка адам болобу, алардан эч кимден тайманбай эле тике карап сурап атканы, бул мына келечекте буларда ушул биздин коомдо эчтекеден коркпой, жаман жактарын ачып, ушундай бир тайманбас адамдар болот экенин мен көрүп калдым. Биздин балдар билимге умтулган, бир тобу татынакай чет тилдерди сүйлөдү бүгүн. Буга да мен ыраазы болдум, өтө ыраазы болдум. Анан буларда мындай сезимталдуу балдар экен. Бир топ абдан бир сенситивный же болбосо кандай бир чувствительный ушундай суроолорду сурап турду менден. Чоң рахмат. Эскерте кетсем, бүгүнкү балдардын сынынан Кыргыз Республикасынын экс-президенти жана кошмо мамлекеттердин шериктештигинен чыккан алгачкы президент айым Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү Отунбаева Роза Исаковна болду. Биз сиздер менен коштошмокчубуз. Кайрадан кийинки программада дагы бир кызыктуу инсан менен жолукканча аман туруңуздар.